Атын бою өспөй атат, эмне кылсам болот? Достор, бизге келген комментарийдин ар бир 2 суроонун үчүнчүсү ушул аттын бою өстүрүү тууралуу экен. Мен дагы бир жолу толуктап айта кетейин. Анан бир гана неме витамин түрүн айтам, ошол сиздерге эффективдүү жана жардам берүүчү болот. Ошондуктан сиздердин башыңыздарды айландырбайын деген оюм. Биринчиден, аттын боюн өстүрүү үчүн бул семиртүү өзүнчө, өстүрүү өзүнчө. Муну чогуу алып кетем деп неме кылбай эле коюңуздар, бири-бирин аралаштырып. Өстүрөм деген убакта бул жылкыны көбүнчө арык кармаш керек, семиртиштин кереги жок. Себеби семирген жылкы нык болот дагы, май менен эттин арасында бул сөөктүн жылышы аябай басаңдайт дагы, бул өсүү процесси төмөндөйт. Ошондуктан жылкы баласы өстүрөм деген жылкыны көбүнчө семиртпей, күнүнө 200-300 граммдан жаш кулундарды, тайларды ушундай кармасаңыздар болот. 200-300 грамм 1 килограммдан 2 килограммга чейин жем жесе болот. А витаминдердин кайсы түрү десеңиздер, мен сиздерге бир гана эффективдүү немени айтайын, укол, инъекция түрүндөгүнү. Бул активитон болот. Активитондун курамын мындай 7 состав менен келет да. Бул сиздер айтып аткан катазалга окшош, бирок катазалга караганда башка элементтер көптүгүнөн өзүнчө бир өстүрүүгө аябай жакшы жардам берет. Мунун курамында биринчиден бутафосфан бар, фосфордун булагы бул сөөгүгө аябай жакшы. Ошондой эле мында карнитин бар. Эгер малыңыз болбой эле жылкыңыз семирип баштаган болсо, бул ошол тери астындагы бул майларды эриткенге аябай жакшы жардам берет карнитин. Ошондой эле B12 бар, жеген тамагын аш кылып берүүчү, жана бул Е витамини бар бул жерде.